УКМК Аю холдинг ишканасынын негиздөөчүсү ишкери Шаршембек Абдыкеримовго таандык жалпы баасы 10 миллиард сомдон ашык бир катар ири соода оюн зоок борборлору жана өнөр жай объекттери мамлекетке алынганын билдирди. Атайын кызмат Аю холдинг узак убакыт бою милдеттүү салыктарды, социалдык жана башка төлөмдөрдү төлөөдөн качып, мүлкүнүн бир бөлүгүн аффилирленген жактарга каттатып, мыйзамсыз кирешелерди адалдоо үчүн мамлекеттик органдарга жасалма финансылык отчетторду тапшырып турганы аныкталгандыгын кабарлады. Шаршембек Абдыкеримовдун жалпы наркы 10 миллиард сомдон ашкан мамлекетке өткөрүлгөн объектилердин ичинде Бишкек шаарынын Токтогул көчөсүнүн номер 126-дарегинде жайгашкан коммерциялык имарат бар. Анын баасы 95 миллион сомдон ашык деп бааланган. 4 миллиард сомдон ашык акчага бааланган Аю Гранд соода борбору да мамлекетке алынды. Ысык көлдөгү коттедждер жана бир катар имараттар бар. Аю холдинг мындан 20 жылдан ашык мурда негизделген. Курамына 30дай ар түрдүү багытта иштеген компаниялар кирет. Анын негиздөөчүсү ишкери Шаршембек Абдыкеримов издөөдө жүрөт. Бишкектин 1-май райондук соту 2024-жылдын 17-апрелинде Аю холдингге байланыштуу козголгон кылмыш иши боюнча Аю компаниясынын директору Тыныбек Исаев баш болгон 5 кызматкерине өкүм чыгарган.